Assalamu алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, фермерлер, дыйкандар, ошондой эле интернет колдонуучулар. Бүгүн мен сиздерге өзгөчө бир жем тууралуу маалымат бермекчимин. Былтыр дагы ушундай убакта биз көрсөткөн болчубуз. Аталган жем бул жом деп аталат. Тагыраагы кызылчанын кумшекерди өндүрүп алып, андан ашкан, мындайча айтканда, күн жарасы. Бул жем ушул жерде турат. Канча тонна бар азыр ушул жерде? 25 тонна. 25 тонна. Бүгүн келип турабы, значит. Бүгүн эрте менен келген. Азыр ушунчасы уже сатылып кетиптир. Андыктан сиздер дагы шашылсаңыздар болот. Муну мал, кой, кыскасы бардык үй жаныбарларына берсе болот. Өзүн берсеңиз да болот, кебек кошуп берсеңиз да болот. Кыскасы кызылчанын күн жарасы деп айтсак болот. Мен эми мунун дарегин сиздерге айтып коеюн башында. Бул жакта Ош Кара Суу жолу, сиздер көрүп турган. Оштон түшүп келгенде эле мына ушул каналдан өткөндө Сарай айыл өкмөтү деген жазуу бар. Мына ушул жерде стендте. Мына ошол стендтин эле жанында. Мындайча айтканда, Телманга кире бериште айылдын башында киргениңиздерде оң жакта мына ушул КамАЗдын үстүндө турат. Бул жерге келип каптап алып кетеби, кандай болот? Каптасаң болот, бош алсаң. Кааласаңыз каптап, кааласаңыз бош мондай тара менен тартырып алып кетсеңиз болот таразага. Канча сом бунун килограммы? 8 сом. 1 килограммы 8 сом, көрүп турасыздар. Азыркы учурда жаңы свежий Бишкектен келген. Андыктан дыйкан фермерлер, уй баккандар, кой баккандар, шашылсаңыздар болот. Кой малды семирткенге дагы жакшы. Буну өзүн берсе болобу же туз бирдеке кошуш керекпи? Кошуш керек. Эме туз менен кебек кошуп берсе, өзүн десе берсе болот. Туз, кебек кошуп бергенде жакшыраак болот, эффект, Өзүн берсеңиздер дагы болот, туз кошуп берсеңиздер болот, кебек кошуп берсеңиздер дагы болот. Кыскасы бул ошол биз айтып аткан күн жаранын, то есть кызылчанын күн жарасы. Мына ушундай, бул жерде азыр 25 тонна бар. Андыктан шашылыңыздар. Былтыр дагы ушундай крупный келип, бир жуманын этегинде, бир жума ичинде түгөнүп кеткен болчу. Андыктан мына Кара Суулук фермерлер, ушул Кара Суу районуна жакын, Кара Суу районундагы айылдагы дыйкандар шашылсаңыздар болот. Дареги Ош Кара Суу жолунун боюнда, Телман айылынын башталышында. Мен байланыш телефондорун экранга жазып койгонмун. Чалып байланышып келсеңиздер дагы болот. Бул жерде кандай иштейсиздер? Күнү түнү же күнү түнү боло берет, Любой маалда келе берсеңиздер, мына ушул жерде сатуучу ушул жердин өзүндө сиздерди күтүп алат.